Шейх Мулла Аль-Кари рахимахуллахтун Мирқатул Мафатих аттуу баалуу эмгек китебинин мына ушул акыр заман белгилер аттуу сабагыбыздын 7-чи сабагына кезек бермекчибиз. 5448 хадисте Азирети Анас Аллах Таала ал кишиден разы болсун төмөнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн куттуу берекелүү хадисин бизге жеткирип берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тaqуму саату хатта ятaqaraба az-заману." Убакыт, заман шунчалык жакын болуп, кыскарып, берекеси кетип калмайынча кыямат кайым болбойт дейт. Демек, кыямат кайым акыр заман болоордон алдын убакыттын берекеси качып кетип калат деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал сөзүн ачыктап дагы түшүндүрүп атат улантысында мынакей: "Фатакуну санату каш-шахри." Бир жыл бир айдай, "Ва шахру кал-жумати." Бир ай болсо бир жумадай, бир аптадай. "Ва такунул жумату кал-яуми." Бир апта болсо бир күндөй эле тез зымырап учуп калат дейт. Өтүп калат деген сөз. "Ва якунул яуму кас-саати." Ал эми бир күн болсо бир саат сыяктуу, "Ва такунус саату." Ал эми бир саат болсо кад-дармати бин-нари. Оттун тутанганындай, от тез тутанып күйүп жанып кетет, ошол сыяктуу тез жанып тутанган сыяктуу оттун тутамындай тез эле баягындай зымырап учуп өтүп калат деген сөз. Бул хадисти имам Тирмизи жана имам Ибн Мажа рахимахуллахтар бизге жеткирип берип атат. Шейх Мулла Аль-Кари ылдый жакта түшүндүрмө берип атат. Убакыттын ушунчалык тез өтүп калгандыгы, бул деген сөз кандай? Юхмалу залика ла киллати баракати замани. Замандын берекесинин кетип калгандыгы болот. Убакыттан береке алынып салынат. Ва захаби фаидатихи фи кулли маканин. Ар бир жерде, ар бир жайда, бир эле белгилүү бир аймакта эмес, жалпы бүтүндөй жер үстүндө, адамдар өмүр кечирип аткан жер үстүндө бардык жерде убакыттын берекеси алынып салынат. Муну биздин улумуундагы ата-бабаларыбыз, аталарыбыз дагы эскерет го. Биз ушу балалык кезибизде күндүн баягындай батмагы кыйын эле, ушунчалык убакыттын берекеси бар эле деп. Өзүңүз деле салыштырып көрсөңүз, артка бир кылчайып карасаңыз, балалыгыңыз деле тез эле өтүп кеткендей да. Уландысы Шейх Мулла Аль-Кари айтып атат: "Ау ала аннан-нас ли касрати ихтимамихим бима тахамаху минан навазил ва шадаид ва шугли қалбихим бил фитанил изам ла ятруна кайфа танқад айяму ва лаялихим." Мунун экинчи мааниси дагы, же болбосо адамдар ушунчалык дүйнөгө болгон ач көздүгү артып, дүйнөгө болгон сокур сүйүүсү күчөгөн себептен ар кандай азгырык, фитна, азгырык, кереги жок, акыретке эч бир кереги жок, пайдасыз нерселер менен көбүрөөк алектенип, ага ошончолук көп маани берип кеткен себептен өмүрлөрү баягы өмүр күн түндөн тура турган болсо, жалпы өмүрү кантип өтүп кеткенин билбей калат дейт. Акыретке дагы бул дүйнөдө анчайын пайдасыз болгон нерсе менен көбүнчө ошо менен алек болуп, ошонун түйшүгүнөн улам, жашоонун оокаттын, өмүрдүн түйшүгүнөн улам. Кантип баягындай картайып калганын, улгайып калганын да сезбей, билбей калышат деп атат. Анан баягы бул жерде айтылбадыбы, бир саат оттун тутамындай болот деген, мислуха фи сур'ати иптидаи ва инқидаи. От ушунчалык тез жанып, тез өчүп калгандай эле, тез көз ачып жумганча өмүр өтө келет деген сөз. Ылдый жакта имам Хаттаби деген чоң алым дагы түшүндүрүп берип атат. Бул акыр заманда убакыттын шунчалык тез бачымда өтүп калуусу качан болот десе, фи заманил махди. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын итраты деп коет, үй бүлөсүнөн келип чыккан Махдийдин доорунда, Абу Иса алейхиссалату вассалам же Иса пайгамбардын доорунда болот. Туурарагы Шейх Мулла Аль-Кари рахимахуллах айтып атат, ошол экөөнүн доорунда дейт. Баягы Махдийдин доорунда Иса пайгамбар түшөт эмеспи? Даджал менен согуш үчүн. Мына ушул учурда болот. Бул баягы өзүн кудаймын деп жалгандан жар салып чыккан эң акыркы чоң сыноолордун бири Даджал чыккан учурда, Иса пайгамбар түшкөн учурда, Махди чыккан учурда мына ушул убакыттын берекеси кетип калат дейт. Анткени Сахих Муслимде башка жерде келет. Ошондой болуп бир жыл, бир айдай, бир ай, бир жумадай, бир жума, бир күндөй, бир күн, бир сааттай, бир саат оттун тутанганындай тез өтүп калган заманда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суроосу атышкан. Андай болсо биз ошо бир жыл, бир күндөй болгон учурда бир күндүк намазды окусак жетиштүү болобу же бир жылдыгын окушубуз керекпи дегенде, жок, бир жылдыгын окушуңар керек болот. Бал туқаддируна лаху, ар бирин эсептеп өлчөп чыгасыңар деп келет. Ошо башка бир хадистин риваятында бул жерде түшүндүргөндөй, бул Даджал келген учурда болот деп Шейх Мулла Аль-Кари баса белгилеп атат. Бул хадистен биз өзүбүзгө пайдала турган болсок, эң биринчи кезекте акырет жашоосуна маани берип, бул дүйнөнү ошого эгин зары кылып, жакшы туура пайдаланып, негизги максаттарды жүзөгө ашырып,
ар бир убактыбызды туура өткөрүүгө тырышсак, демек ошол өмүрдүн берекесин Аллах Тааладан тилеген болобуз, көп нерсеге Аллах Таалам жетиштирген болот. Аллахым ушул берген өмүрдү туура жашоону, түз жашоону, таза жашоону, акыреттин эгин зарына себепкер кылып калууну жалпыбызга бир мүмкүнчүлүк, топогун берген болсун.